Садыр Нуркожоевич өзү барып, ошол өрөөндөгү элге убада берген. Биз Камбарата кесин курганда ошол жака цементный завод салып беребиз деп. Бир дагы өндүрүш жок. Өнөр жайы да жок, өндүрүш да жок. Ошол кездеги асыл тукум чарбалар да жок. Ошол падышалар өрөөнү аталган эл бүгүн кулдардын, бир кембагалдардын өрөөнү болуп калды. Ошол жерге компенсациясы төлөнөт деп элди бүгүнкү күнгө чейин алдап келишти да. Улум карыткан кыргыздын тарыхында бул кереметтүү кетменти өрөөнү биздин кылымга чейин 400-500 жыл мурун падышалар өрөөнү деп аталган экен. Ошол кездеги кайран тарых бүгүнкү базар экономикасынын убагында өлкөдө кыйынчылык болуп, бардык тараптан, структуралык жактан, элди башкаруу жагынан, өнүгүү жагынан азыркы өзөктөгү чоң маселелердин баары талкаланып, кайран өрөөн 56 жылдан бери мына Токтогул кеси курулуп, ошонун натыйжасында 33 000 гектар жер, суулуу жер көлдүн алдында калып, элдин тагдыры какталада калып, өрөөндөгү эл көрүнгөн кокту колотко эч кандай бир шарты жок таштардын арасына эл көчүп чыккан. Ошол кездеги өкмөттүн токтому ар бир өндүрүлгөн электр энергияга 1 тыйындан берип ошол жерге компенсациясы төлөнөт деп элди бүгүнкү күнгө чейин алдап келишти да. Азыркы күндөгү 73 миллион сом Токтогул өрөөнүндө 110 000 эл бар жашайт. Эгер аны ар бир адамдын санына, башына бөлгөндө 600 сомдон туура келет экен. Эми аны 12 айга бөлгөндө 53 сомдон акча туура келет экен. Ушу менен кайсы жан адам, тирүү адам багылсын? Буга мышык да багылбайт. Мына дүйнө жүзүн экономикалык кризис каптап, ушул кезде бүгүнкү күндө базар экономикасы бардык маселени чечип турган кезде Токтогул өрөөнүндө 110 000 эл, Токтогул районунун бүгүнкү күндө экономикалык акыбалы итке минген акыбалга келди. Бир дагы өндүрүш жок, өнөр жайы да жок, өндүрүш да жок. Ошол кездеги асыл тукум чарбалар да жок, асыл тукум үрөөнчүлүк чарба да жок. Бул жагынан мамлекет бүгүнкү күндө кереметтүү кетменти өрөөнүнө кайрадан көңүл бөлүп, эмне үчүн көл өрөөнүндө Кумтөр стратегический объект болуп атат. Ал эми 4 революцияны башынан кечирген Кыргызстан Токтогул өрөөнүнүн эсебинен, Токтогул кесинин эсебинен, энергетиканын борбору болгон биздин өрөөндүн эсебинен жашап атат. Ошол кезде эле эмне үчүн биздин өрөөнгө дагы мына Камбарата кеси курулуп атат? Булар эмне стратегический объектке кирбейби? Токтогул кеси, Камбарата кеси, ал жердин жайыты жана жакшы асыл жерлердин бардыгы эч кандай эске алынбай, элдин укугу тебеленип, бүгүнкү күндө эл ошол падышалар өрөөнү аталган эл бүгүн кулдардын, бир кембагалдардын өрөөнү болуп калды. Бүгүнкү күндө мамлекет кайрадан бул маселени карап чыгып, ошол өрөөнгө өнүктүрүү фондуну 2 кесиптин эсебинен куруш керек, түзүш керек. Ошол элге зарылчылык болуп турат. Себеби ал жерде эч кандай өндүрүш жок. Кыргызстандын президентин шайлаганда Садыр Нуркожоевич өзү барып, ошол өрөөндөгү элге убада берген. Биз Камбарата кесин курганда ошол жака цементный завод салып беребиз деп. Ал бүгүнкү күнгө чейин эч кандай ордуна жылган жок. Ошон үчүн Токтогул элинин атынан мен ушу экономика илимдеринин кандидаты катары, учен илимпоз катары, мен бул өндүрүштү дагы жакшы билген адам катары, мен буларга мамлекеттик деңгээлде сунуш кылат элем. Эл, мен ойлойм, муну колдойт деп. Бизге Кумтөрдөгүдөй өнүгүү фондусун 2 кесиптин эсебинен биринчиден куруп пайда кылып бериш керек. Экинчиден ошол өрөөндүн 33 000 гектар жерин кайрадан калыбына келтирип, жок дегенде экономикалык жактан ошону элге кайрып берүү жагын мен талап кылат элем.